Адистердин сунушу боюнча жашыл зонага суу койгондо көпүрөгө зыян келтирет деген ойлор айтылгандыктан биздин тейлөөдө турган жашыл зонаны 100 метр узундуктагы жашыл зонада топурагын толук алып, бул жерге башкача бир суу топурактын ордуна шагыл төгүп, орнамент коебуз. Өтө чоң болуп атат. Бакытбек Жеңишбеков келип өзүн көрүп, ушул жердеги мосттун ал акыбалын көрүп, анан бизге толук ушул жерди бүтүрүүгө тапшырма берди. Бүгүнкү күндө азыр ушу менен иштеп атабыз. Азыр өзүңүздөр көргөндөй, бул балкалардын бириккен жерин бул термошоп деп коет. Термошопко азыр даярдап атабыз. Бул өзүнчө технология менен болот бул жер. Резиновый битум менен аралашкан экөөнүн кошмосу болот.